Салам балдар, мен силерге көпөлөк тууралуу айтып беремин. Анаранын терезесинде көпөлөк жашоочу. Ал болсо башка көпөлөктөрдөн айырмаланып турар эле. Көпөлөк былтыркы күздө түшкөн кургак жалбырактардан жасалган болчу. Анын чоң канаттары өрүктүн жалбырактарынан эле. Алчанын жалбырактары болсо көпөлөктүн кичине канаттарындай сезилип турчу. Ал эми денеси болсо талдын жалбырагынан. Ал эми муруттары болсо карагайдын ийнесинен жасалган. Мына ушундай укмуш көпөлөк түстүү кагазга чапталып турган. Аны караган киши суктанып таң калчу. Бир күнү Анаранын апасы терезени ачса, шамал кирип көпөлөктү учуруп жөнөдү. Анара аны колу менен тосуп алам деп, кургак жалбырактан жасалган канатын сындырып алды. Байкуш кыз ыйлагысы келип, аябай ызаланды. Ошол учурда көпөлөк киши сыяктуу сүйлөп, Анарага «Кайгырба, досум, мени кайра жасап алсаң болот» деп кызды сооротту. Сен эшикте күзүндө түшкөн жалбырактардан көп терип келип, канаттарымды оңдоп кайрадан жасагын. Силер менен Максут эжекеңер болду.